Армыңыздар, урматтуу коллегалар. Бир-эки маселеге көңүл буруп коеюн деп атам. Биринчи маселе балыкчы Барскон Каракол жолуна. Бул жолдо ошол 20 чакты адам бүгүнкү күнгө чейин бир канча айлардан бери айлыгын ала элек. Минтранс акчасын которуптур деп атат, бирок ошол акча баары бир эмеге жете элек да. Ошол ала турган адамдарга жете элек. Ошон үчүн мен ушул маселе коет элем. Минтранс болобу, башкасы болобу көзөмөлгө алып, ошол акчаны аягына чейин ошо бере турган адамдарга жеткизсин деген суроону талапты коюп атам. Шуну протокол тапшырма берип койгула. Экинчи маселе. Бул болсо маселе биздин элчилик боюнча, Германиядагы элчилик боюнча. Ошол жерде элчиликте ошол кызматкерлери балким ошо элчибиз баш болуп коррупцияга киришип атат. Эмне себептен? Мына силерге азыр көрсөтөйүн. 15 ноябрда значит, Германиянын жараны Алдаухов деген кайрылат визага. Бирок недегер ошол визасын бербейт. Айласы жок болгондон кийин кайра акча төлөгөнгө мажбур болуп, 15 январда кайра экинчи жолу төлөп атат. Бул деген чистый вымогательство болуп атат. Ошол жанагы элчиси Текебаев жана ата мекенде жүргөндө аферисттик жумуштарды кылып жүрдү эле. Ошо кайра ошол жака кирип кетти деп ойлоп атам да. Себеби мына эки жолу төлөп туруп акчасын 50 евродан прескурант боюнча 50 доллардан төлөш керек. Ошол жактан дагы көбүрөөк акча алып атат. Кайра ошол визасын бербей жатты. Бир гана ошол министрлик, тышкы министрлик кайрылгандан кийин анан жакында ошо визасын берди. Бул биринчи жолу болгон эмес маселе. Дагы бир немистин жараны, фамилиясын айтып коеюн, мына Асия Дитен Бранд дегени. Ал дагы ошол визага кайрылыптыр. Бирок 21-жылы, 21 июнда визасын бербей, канча убакытка чейин созуп, ошол вымогательство кылып атат да, ачык сөз. Ошон үчүн мен ойлойм, ошол министрликке, президентке ушул маселени коюп, ошол элчиликтин иштегенин ордуна коюп койсун, жакшы карап. Бул боюнча протокол тапшырма берип коюңуздар деп суранам. Рахмат.